Кутман күн, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү класстык саатыбызда биз силер менен биргеликте чыдамдуулукта чалкып жаткан деңиздей бол деген теманын үстүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү сабакты мен Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп лицейинин мугалими Илгиз Шамырзаев алып барамын. Балдар, өзүңөргө белгилүү болгондой, күз мезгили аяктап бара жатат. Бул мезгилде мамлекетибиздин түрдүү аймактарын байырлап жаткан келген куштар башка жылуу мамлекеттерге учуп кете башташат. Кош, алардын мындай иш аракетти аткаруусуна эмне себеп? Ошол эле учурда күнү-түнү тыным албаган, өмүрүндө уйку деген эмне экендигин түк билбеген кумурскаларда качан карабайлы тапкан азыктарынын баарын өзүнүн уясына алып бара жаткандыгынын күбөсү болобуз. Ал эми биз адамдардын чөйрөсүндө да түрдүү кесип ээлери учурайт. Алардын ар биринин көздөгөн өзүнүн максаттары бар. Куруучулар кооз, ажайып үй курууну максат кылышат. Дарыгерлер бейтаптарды батыраак сакайтууну, адамдарда ар качан ден соолук болуусун максат кылышат. Ал эми биз мугалимдер да силерге терең билим берүүгө, силердеги адамдык сапаттарды калыптандырууга бар күч аракетибизди жумшайбыз. Ал анткени биздин максат мамлекетибиздеги жаштарга билим берип, аларды туура багытка тарбиялоо болуп саналат. Кымбаттуу окуучулар, биз жогоруда сөз кылган бир канча көрүнүштөрдөн тыянак чыгарып айта турган болсок, мында келген куштардын жылуу жактарга учуп кетүүсүнүн максаты өзүнүн кийинки муундарына кам көрүүсү. Ал эми кумурскалардын күнү-түнү тыным албай эмгектенүүсүнүн максаты кышка камылга көрүү экен. Ошол эле учурда түрдүү кесип ээлеринин өздөрүнүн ишмердүүлүгүнө жараша максаттар болот. Кымбаттуу окуучулар, ушул жерде белгилеп кете турган нерсе биздин да бүгүнкү сабагыбыздын өзүнүн көздөгөн максаты бар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаттарына жетүүдө мен кайыктын бир калагы болсом, силер анын экинчи калагы болуп, аны биргеликте жылдырууга көмөк көрсөткүлө. Биздин бүгүнкү сабагыбыз төмөнкү максаттарды көздөйт. Сабактын максаттары: чыдамдуулук адамдын эң жакшы сапаттарынын бири экендигине ынанасыңар. Өзүңөрдүн адамдык сапаттарыңар жөнүндө ой жүгүртүп, өзүңөрдү таразалап көрөсүңөр. Жашоодо чыдамдуулуктун үлгүсүн алып жүрүүчү адам катары калыптанасыңар. Кымбаттуу окуучулар, мен бүгүнкү сабагыбыздын башталышында силерге бир кызыктуу, өрнөктүү аңгемени баяндап бермекчимин. Албетте, бул аңгеменин мазмунундагы окуяларды, көрүнүштөрдү, андагы каармандардын жүрүм-турумун бир өмүргө унутпастан жүрөгүңөрдүн түпкүрүнө сактап алгыла. Ал анткени бул өрнөктүү окуяны мага бир канча жылдар алдын бир абышка мындайча баяндап берген эле. Үйлөнгөнүмдөн бир жыл өтүп, уулдуу болдум. Ошол күндөн баштап мени кандайдыр күч сыйкырлап алгандай, бассам турсам уулумдун тарбиясына киришип кеттим. Дайыма жумуштан келе жатып, ага арнап ар түркүн кызыктуу китептерди, ар кандай оюнчуктарды сатып келе баштадым. Аялым менен чогуу тамактансак да, сүйлөгөн сөздөрүбүздүн баары уулубуз тууралуу болуп калды. Уулубуз менен чогуу өзүбүздүн жаш кездеги балалык учурларыбызга барып келдик. Ал учурларда ата-энебиз бизди кандай эркелетип, кандай мамиле жасаса, мына эми көргөн билгендерибиздин баарын биз уулубузга карата колдонуп жаткан учурубуз. Улам анын жашы өтүп, акыл эси кирген сайын мен ага эми тамакты оң колуң менен же, өзүңдөн улууларга салам бер, тамакты жатып алып ичпе, тамактанаардан алдын колуңду жуу деген сыяктуу кеп кеңештеримди да бере баштадым. Балам 6 жашка толгондо жубайым үчөөбүз базар аралап калдык. Базардан тамак ашка керектелүүчү азыктар менен кошо нан да сатып алдык. Жолдо келе жатып, ачкачылыктан ичим курулдап кетти. Үйгө барганча эмнегедир сабырым түтпөй, желим баштыкчадагы нандан бир сындырым алууга аракеттенип жатып, колум нанга тийип-тийбей, арт тарабымдан мага болгон эскертүү келди. Ата, нан жейсизби? Сиз колуңузду жууган жоксуз го? Уулумдун бул сөзүн угуп, колумду дароо нандан тартып алдым. Оюмда мен уулума айткан сөздөрдү өзүм аткарбасам, баардык айтылган кеп кеңештер текке кеткендей сезилди. Туура айтасың, уулум. Колумду жууш эсимден чыгып калыптыр. Сен мага эскертип койгондугуң үчүн сага чоң рахмат. Нанды үйгө алып барып, кол жуугандан кийин жейбиз. Үйгө келген соң жубайым менен бул окуяны эстеп, кыйлага чейин күлүп олтурдук. Мына ошондо баламдын энеси мага карап мындай деди:
Сиздин ар бир кыймыл-аракетиңиз уулуңуздун күзөтүүсү астында. Ал сизди ээрчийт. Мындан кийин этият болуңузчу. Жашоодо сиз экөөбүз уулубуздун тарбиясы үчүн чыдамдуулук көрсөтүүчү сыноолор толтура. Качан гана биз аларды жеңип өткөндө гана балабыз мыкты адам болуп ээржетет. Байкасаңыз, бала кандайдыр бир буюмду сындырып алды дейди. Анда дароо ачуулукка алдырбастан чыдамдуулугубузду көрсөтүп, ага жаман сөз айтпай тарбиялоого өтөлү. Өзүбүз айткан асыл сапаттарды өзүбүз талкалап албоо үчүн чыдамдуулук менен иш туталы. Балдар, мен сабагыбызды улантып жатып, аалымдардын бир сөзүн айтып кетпесем болбойт. Биз башкалардын кандай болуусун кааласак, алгач өзүбүздө үлгүлүү адам болуубуз керек экен. Эгерде өзүбүздө бар сапатты башкалардан талап кылсак, анда биздин сөзүбүз жеткиликтүү, маанилүү жана маңыздуу болуп турбайбы? Ал эми өзүбүздө жок эле сапаттарды башкалардан талап кылуу бул анчейин натыйжа бере бербейт экен. Балдар, мен жогоруда баяндап берген аңгемеде эгерде атасы баласын укпай, курсагынын ачканына чыдабай, нанды жеп алганда эмне болмок эле? Анда анын бул кыймыл-аракетин көргөн баласы мындан ары атасынын эч бир сөзүн эсине алып, аны аткармак эмес. Себеби атасы чыдамсыздык кылып, өзү айткан сөзүнө өзү жооп бере албай жаткан. Уулум берген тарбия аттуу окуяда атасы эмне үчүн чыдабай кетти? Базарды аралап жүрүп тажап кеткендиктен, баласына ар күнү китептерди сатып бергендиктен, курсагы ачкандыктан. Азаматсыңар балдар, ал базардан кайтып келе жатып, баштыкчадагы нандан алып жемек болду. Албетте, чыдамы кеткендиктен. А бирок баласынын сөзүн уккан соң, өзүндөгү чыдамдуулукту көрсөтүп, колунан келишинче чыдоого, аны үйгө баргандан кийин жегенге макул болду. Атасынын бул кылган иши албетте туура. Себеби ал өзүндөгү чыдамдуулук сапатын көрсөтүү менен өзү айткан сөзүнө өзү ылайык иш тутту. Көрсө, чыдамдуулук дегенибиз бир гана өзүбүздүн муктаждыктарыбызды канааттандыруу эмес, коомго үлгүлүү, өрнөктүү адам болуу үчүн өзүбүздөгү бар мыкты сапаттарды улам таптап, өзүбүздү үлгүлүү адам катары тарбиялоо болуп саналат экен. Балдар, жашоодо биз түрдүү адамдар менен мамиле курабыз. Базарда сатуучу, унаада айдоочу, мектепте мугалим, көчөдө достор, үйдө ата-эне, ашканада официант жана башка. Бул мисалдарды мындан ары чексиз улантууга болот. А бирок менин айтайын дегеним башка. Мына ошол биз мамиле куруп жаткан адамдардын албетте жакшы жана жаман сапаттары бар. Андай болсо айткылачы, силер адамдын кандай жакшы сапаттарын билесиңер? Келгиле, эми болсо силер менен биргеликте өз жоопторубузду тизмектеп көрөлү. Адамдын жакшы сапаттары боорукер, кайрымдуу, адилеттүү, ыймандуу, жоомарт, ак көңүл, ырайымдуу, берешен, кол ачык, айкөл, март жана башка. Бул асыл сапаттардын катарына чыдамкайлык сапатын да эч күмөнсүз кошсок болот. Эң жакшы. Биз азыр адам баласындагы эң асыл сапаттарын санап өттүк. Балдар, айткылачы, жогоруда биз санап өткөн жакшы сапаттардын кайсыл бирлери силерде бар, же кайсыл бирлери силерде жок? Жашоодо ар дайым жакшы сапаттарыбызды сактап калууга, ал эми жаман сапаттарыбыздан арылып, аларды башка жакшы сапаттар менен алмаштырууга аракеттенишиңер керек. Адатта биз чыдамкай адам дегенде, кандай адамдын элеси биздин көз алдыбызга тартылат? Келгиле, андай болсо, чыдамкай адамга мүнөздөмө берип өтөлү. Демек, чыдамкай адам дегенибиз башка бир адамдын психологиялык кысымына жеңдирбейт, тынч абалын сактай билүүгө анын кудурети жетет, эч качан ачуу калтырып, башка бирөөгө эрегишпейт. Байкаган болсоңор, бул сапат уга билүүдөн, адамга кысым жасаганга шашпоодон жана эң оболу ачууга алдырбай, ар кандай кырдаалда токтоо боло билүүдөн көрүнөт. Балдар, чыдамкайлык дегенибиз башка бир адамдар тууралуу жаман ойдон алыс болуу. Башка бир адамдар тууралуу жаман сөз айтуудан оолак болуу. Бул албетте кыйын иш дегилечи. А бирок кээ бир учурларда башка бир адамдар бизди маскараласа, биздин үстүбүздөн күлсө, бизди шылдыңдаса, албетте баарыбыздын ачуубуз келет да, туурабы? Ал эми биз бүгүн сөз кылып жаткан чыдамкайлык сапаты
дал ошол кыймыл аракеттерге, дал ошондой терс көрүнүштөргө чыдамдуулук менен, оор басырыктуулук менен, токтоо мүнөз менен жооп кайтаруу болуп саналат. Балдар, жашоодо башка адамдар тарабынан бизге карата кандай гана жагымсыз иштер жасалбасын, биз өзүбүздөгү чыдамкайлыкты көрсөтүшүбүз абзел. Мына ошондуктан да алымдарыбыз айтат, жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө дейт. Ошондуктан башкаларга жаман сөз айтуудан алыс болуп, ал эми башкаларды бул жолдон кайтарганыбыз туура болот. Ар бир адам өз алдына максат коет. Мына ошол максатына жетүүдө түрдүү кыйынчылыктарга дал келет. Адам улуу жолду өзү жасайт, бирок жол адамды жасабайт деген үлгүлүү кеп бар. Максатка жетүү силерден көп эмгекти, көп чыдамдуулукту талап кылат. Мына ошондуктан да кыргыз элинде кыбыраган кыр ашат деген өрнөктүү кеп бар. Бул сөздүн маанисине токтолуп кете турган болсок, жай шашпастан аракет кылуу эмес, тескерисинче адам өзүндөгү чыдамкайлык сапатын көрсөтүп, жашоосунда болуп жаткан түрдүү тоскоолдуктарга чыдамкайлык аркылуу туруштук берип, аны жеңип, өзүнүн көздөгөн максатынан тайбоо болуп эсептелинет. Чыдамкайлык адамдар менен мамиле кылууда да өтө керектүү сапат болуп саналат. Ал анткени кээ бир учурларда башка бир адамдардын жасап жаткан кыймылы, сүйлөп жаткан сөздөрү бизге анчейин жага бербеши мүмкүн. Мындай учурларда биз өзүбүздөгү чыдамдуулукту көрсөтүп, аларды кунт коюп түшүнүүгө, аларды туура түшүнө билүүгө аракет кылганыбыз жакшы болот. Балдар, силер экранда кыргыз элинин маданиятына, адабиятына чоң салым кошкон 3 улуу инсанды көрүп турасыңар. Алар Алыкул Осмонов, Токтогул Сатылганов жана Чыңгыз Айтматов. Маалыматыңар болгондой эле, бул 3 инсандын жашоосу өз кезегинде аябагандай оор болгон. А бирок алар өз максаттарынан кайтышкан жок. Канчалык кыйынчылык күндө жашаса да, алар өздөрүнүн чыдамдуулугу менен баарын жеңип, тарых барактарына аттарын алтын тамгалар менен жазып калтырышты. Биз чыдамкайлык дегенде, бул 3 инсандан кандай сабактарды алсак болот? Келгиле, алардын ар бирине кыскача токтолуп кетели. Алыкул Осмонов ымыркай кезинде апасынан, жашы 3-кө келгенде атасынан ажырайт. Жаш кезинен балдар үйүндө тарбияланат. Кургак учук оорусу менен ооруп калып, ал оорусу билим алуусуна көп жолтоолукту жаратат. Жакшы көргөн кызы Айдайдан ажырайт. Кийинки турмушунда Зейнеп менен экөө эки жакка ажырап кетишет. Жыпар аттуу кызы төрөлгөндөн көп өтпөй, бул дүйнө менен кош айтышат. Бирок жогоруда биз санап өткөн окуялардын баары Алыкулдун чоң акын болуп жетилүүсүнө тоскоолдуктарды жарата албады. Ал анткени Алыкул чыдады. Бул көйгөйлөрдүн баарын ал чыдамкайлык менен жеңип чыкты. Ал эми Токтогул Сатылгановдун да ак жеринен караланганы, жасабаган иштери үчүн айыптуу деп эсептелген, Сибир жергесине сүргүнгө айдалган, сүйгөн жарынан ажыраган, баласын жоготууга учураган. Айтоор, бул турмуштун азабын жакшы эле тарткан. Ошентсе да ал Алыкул Осмонов сыяктуу өзүнүн чыдамкайлыгы менен ийгиликтерге жетишти. Алдыда жакшы күндөр, алдыда жакшы жашоо болуусуна үмүт байлап, чыдап жашады. Кымбаттуу окуучулар, ал эми улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дагы жашоосунда болуп өткөн оор күндөрдө Айтматов өзүндөгү чыдамкайлык сапатын кандайча көрсөткөндүгү тууралуу жазуу дептериңерге таблица түрүндө түшүрөсүңөр. Балдар, улуу жазуучубуз тууралуу маалыматтарды издөдө анын Балалыгым аттуу китебинен пайдалансаңар болот. Кымбаттуу окуучулар, силер экранда чыдамдуулукка байланышкан бир канча кыргыз элинин макал лакаптарын көрүп турасыңар. А бирок бул макалдардын мааниси толук эмес. Азыр болсо силер менен биргеликте ар бирин толуктап чыгууга, маанисин чечмелөөгө аракет жасайбыз. Оң колуңдун ачуусун сол колуң менен бас. Азаматсыңар. Бул макал лакаптын маанисин чечмелей турган болсок, адам баласы өзү жасаган ишти өзү гана башкара алат деген тыянакка келебиз. Тескерисинче, ага башка бир адамдардын аралашуусу көп учурда кайрадан абалды курчутуп жиберүүсү мүмкүн. Бул макал лакаптын мазмунунун тереңинде чыдамдуулук деген түшүнүк жатат. Ал анткени качан гана адам баласы чыдамдуу болгондо, анын ачуусу келбейт. Келген учурда да ал чыдамдуулуктун натыйжасында өзүн өзү токтото алат. Кийинки макал лакаптын маанисин толуктайбыз. Сабырдын түбү
Сары алтын. Азаматсыңар. Сабыр деген сөздүн өзү эле чыдамдуулук менен үндөшүп кетет. Демек, жашообузда кандай гана окуялар болбосун, алардын баарына сабырдуулук, чыдамдуулук менен туруштук берүү керек. Бул биринчиден силердеги адамдык сапаттарыңарды сактап калууга, өзүңөрдүн жаман сапаттарыңарды башка жандарга ашкерелебөөгө, жан дүйнөңөрдү кирдетпөөгө себеп болот. Натыйжада силер өзүңөрдүн эң мыкты кулк мүнөзүңөр менен бат эле коомдон өз ордуңарды таап, мыкты ийгиликтерге жетише аласыңар. 100 жыл жашасаң, 100 жыл оку. Азаматсыңар. Адатта окуунун да өзүнө жараша түйшүгү болот эмеспи? Бекеринен билим алуу ийне менен кудук казгандай деп айтышпаган чыгар. Ар бир адам баласы күн тартибине китеп окуу саатын киргизүүсү абзел. Ал анткени адам баласы биологиялык жактан гана ашказанды толтуруу менен бир катарда баш казанды да толтура жүргөнү жакшы. Акын Алтынбек Исмаилов өзүнүн ыр саптарында мындай дейт. Байка кыргыз, бир нерсе башталууда. Баткак кечкен кадамдар ташталууда. Кара курсак кампайып тойгон менен, корком, жан дүйнөң ач калууда. Кымбаттуу окуучуларым, бул сабак өзүнүн көздөгөн максатына жетүүсү үчүн силер да бүгүндөн баштап аз болсо да китеп окууну күн тартибиңерге киргизгиле. Кийинки макал лакаптын маанисин биргеликте толуктайбыз. Адамды адам кылган эмгек. Туура таптыңар. Жамгыр менен жер көгөрөт, эмгек менен эл көгөрөт. Көз коркок, кол баатыр деген макал лакаптарды да эмгек багытындагы макал лакаптардын тобуна кошсок болот. Ал эми талбай эмгектенүүнүн акыбетинде дөөлөттүү жашоо турат эмеспи? Мына ошондуктан да адам баласы жалкоолукту таштап, чыдамдуулук менен эмгектенсе, анда анын келечеги кең болоруна күмөн жок. Урматтуу окуучулар, андай болсо бүгүнкү сабагыбыздын мазмунун дагы да болсо бекемдөө максатында силердин көңүлүңөрдү төмөнкү аңгемеге бурмакчымын. Бир кыз атасынын алдына келип сурады. Ата, мен чарчадым. Менин жашоом аябагандай оор. Анын үстүнө айлана чөйрөмдө түрдүү кыйынчылыктар жана азаптар менен жыктолгон. Билесизби, мен толкунга каршы сүзүүдөн чарчадым, ата. Мага кеңеш бериңизчи. Мен эмне кылайын? Атасы кызына жооп берүүнүн ордуна 3 сырдуу идишти ысып турган мештин үстүнө койду. Алардын бирине сабиз, экинчисине жумуртка, дагы бирине кофенин дааначаларын салып, алардын кайноосун күттү. Эмне өзгөрдү? Деп кызынан сурады. Сабиз менен жумуртка кайнады. Кофе болсо эрип жок болду. Жок, кызым. Бул бир гана нерселердин сырткы өзгөрүшү. Жакшылап карасаң, каттуу сабиз сууда кайнагандан кийин жумшак жана эзилүүчү абалга келди. Ал эми суюк курамга ээ болгон жумуртка болсо, кайнагандан кийин тескерисинче каттуу абалга келди. Сырткы көрүнүшү жагынан алар өзгөргөн жок. Алар бир гана кайнаган суунун таасири астында ички тараптан өзгөрүүгө ээ болушту. Адамдарда мына ушундай сырткы тарабынан күчтүү болуп көрүнгөндөр кайсыл бир сыноолордун таасиринин натыйжасында сынып калуулары мүмкүн. Күчсүз көрүнгөндөрү болсо тескерисинче кыйынчылыктар себептүү март жана жоомарт болуулары мүмкүн. Анда кофечи? Деп сурады кызы. Бул эң негизгиси. Кофе дааначалары кайнаган сууда эзилип, даамдуу ичимдикке айланды. Жашоодо эч кимге окшобогон адамдар да кезигет. Алар кыйынчылыктар себептүү өзгөрүшпөйт. Тескерисинче, белгилүү бир окуяларды өзгөртүшүп, өздөрүнө жана башкаларга пайда келтирүү үчүн аракет жасашат. Баардык кыйынчылыктар биздин кыялыбызда. Аларды жеңип өтүүбүз жана ар түркүн маселелерди туура чечүүбүз албетте баарыбыздын колубуздан келет. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө силер чыдамдуулук боюнча тиешелүү маалыматтарга ээ болдуңар деп ойлойбуз. Эми болсо алган маалыматыңарды жашоодо пайдаланып, өзүңөрдү үлгүлүү адам катары алып жүрүүңөр абзел. Бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки класстык сааттардан кезигишкенче сак саламатта тургула.